Assalamu alaikum mekendештер, жердештер, достор. Biz көптөн бери видео тартпай калдык, себеби багы доставкада иштетип элек, аз доставкада иштеп алдык, ошол себеп болуп калды. Эмне тартышты эле билбей калдык. А так бардыгы жакшы. Бүгүн бир видео тартай дедим. Бүгүндөн баштап бир кыска видеолор тарттырабыз, алар машинанын ремонттору боюнча. Азыр Kia Solaris 2016 автомат таксиники ремонт кылып барабыз. Bunu özü bir ustaga көрсөткөнбүз. Бул багы стартер албай атканда. Албай атып Перуада Плеханова дом канча экен эсимде жок, ошол жерде ustalar бар экен. Биздин өзүздүклөр аларга көрсөткөндө менин шеригим. Bendeks кетиптир, Bendeks алып келесиң, ошону коюп беребиз, баары нормально болот деген. Баасы 2,5 миң деген экен. Анан аны мен Кожуковскийден рыноктан алдым, Bendexти 2 миң рублга. Ошо Плехановадан чыгып эле бир магазинге киргенде 1300 дептир, орустардын магазини 1300, бирок наличие жок, эртең болот дептир эле. Бизге срочно керек болуп калып, Кожуковскийге бардык, Кожуковскийден 2 миң рублга алдык. Рынокто билесиздер, ар ким өз билген ценада сата берет. Андан кийин Кузьминкага келдик, Окскаяда ustalar бар, Окскаяга келип жүргөн болсоңуздар билесиздер, келек болсоңуздар, ошо Окскаяда да ustalar бар. Ал жерге алып кирдик. Киргенден кийин 1,5 миң рублга коюп беребиз деп 1,5 миң рублга коюп беришти. Ал жерден жакшы эле жүрдүк, кетти. Кийин заправка бар, заправка кылып өчүрүп кайра жүргүздө да жүрбөй калды. Андан кийин эмеге кайра алып келди, устага кайра алып келсе, алар эме дептир. Так, не дешти? Толкатель деди, толкатель кетип калды. Толкатель алып келсең коюп беребиз деди. Анан кийин мен дагы рынокко бардым, рынокко бар толкатель десем, толкатель деген жок, андай нерсе жок дешти. Анан кандай болот десем, вытягивающий реле деп коет экен. Ошондой кетипти, ошондой деп айтылат экен. А макул деп аны алдым. Аны багы мен 2000ге Bendex'ти алган жерден сурасам 2200 деди, бир жерден сурасам 1900 деди, да бир жерден сурасам 1800 деди. Ошол 1800 дегенди алып кыргыз балдара Кожуковскийге алып кирсек, алар айтты, силерден 2 күн мурда ушул эле запчасты койду эле, 2 күн иштеди, 2 күндөн да бирок чыгып калды, лучше башка алгыла деп койду да. Анан кийин бизге деле ал жаккан жок, кое беришчи. Макул деп аны возврат кылдык дагы. Анан кийин мен мындай заказ кылдым. Мындай Arimtek деген сайттан заказ кылдым. Если сиздер дагы регистрация болуп заказ кылсаңыздар болот, бирок ал жакта деле кымбат, арзан аргандай экен. Кече заказ кылып койдум да 1500ге, мен деле кымбатын алган жокмун. Орто ценасы 1500 экен. 1500ге заказ кылдым. Бүгүн келди, аз устага эми кайра ушул койдурганы кеттим. Кечеги Bendex'тен кетти деп биринчи диагноз кылып берген балдар туура эмес болуп калды. Азыр эми мынаны коюшум керек болду. Мына ушуну коебуз. Мындан жакшы чыкса, жакшы чыкты, болсо причинасы дагы неден экенин да билебиз. Ошого эми мен акыркы күндөр машина көбүрөөк ремонт кылып калдым. Ошо машинанын эскилиги келип калып, көбүрөөк оңдотуп турган убактар келип калды. Ошого эми машинанын оңдоткон жерлерин тарттырайын атам. Эми кимдир бирөөгө пайдасы тийип калар, балким өз көрүп алам. Меники да ушундай болуп атат эле. Значит, мен мынаны алып туруп өзүм оңдоп алсам болот экен дегендей болуп калабы деген ойдо. Азыр уста карам да ушуну алмаштырам. Стартерди чечишин, домкрат подъемникке обязательно көтөрүш керек экен. Мына менин колумда турган, мынаны чечет азыр. Ошону чечип ичиндегини алмаштырат. Сразу бир жолу майды да алмаштырабыз, кийин дагы бир бар болбой. Макаган үчүн бизимче кеметти бир. Ал бунун ичинде бенза эле эле. Кечеге алмаштырган. Bendeks алмашта bundan причина да неден болушу мүмкүн эми? Чыныкты ушу кошуп коёт да, кече ажыратмай коёт уже. Ташлап коёт, пускат. Деньги эле болот. Ой! Көр ана Peugeot тупла. Бун пускат элеби? Өз пускат эле дейт.
Talkat til деп koydu bu. Keçe Talkat til dedi. Men Talkat til dep izledim da bazardan. Talkat til деп koydu bu. İzzetjon. Машина оңдолду, пока зыңк 2-3 күндөн бери жүртат, эч кандай претензия жок. Бирок 2ге түштү, бир диагностиканы тура эмес коюп, биринчи бендекс алдым 2000ге, аны 1500 алмаштырдым. 3,5 акча кетти, кийин дагы берки Talkat til дегенин же Pskat til деген анысын алдым 1,5 Кайра 1,5 алмаштырдым. Ошондо да 3000 кетти, ошо менен общий 6,5 акча кетип калды. Эсли ошонун биринчисинде диагностиканы туура койгондо биринчи эле 3000 менен бүтмөк болчу. Андан сырткары дворго токтоткондо дагы абайлагыла. Себеби мен машинамды токтоткон экен, бир жак балонун газонго илешип койгон экен, 5000 штраф келди. Азыр экранга коюп коет. Ушул жерден көрсөңүздөр болот.